Салам достор. Азыр бул видеодо М-банктагы жаңы обновление боюнча айтайын деген тема картаны кантип заказ кылат, картанын тарифтери кандай. Ошол боюнча эле, ал боюнча мурунку видеолордо бар эле, бирок азыр акыркы обновлениеден кийин интерфейс бир аз өзгөргөн. Ошого бир аз токтолобуз. Так. Картаны кантип заказ кылабыз? Киргенде эле эгер М-банкыңыз бар болсо, М-банкка киргенде эле М-банк Gold деп ылдый жагында турат. М-банк виртуал жөнүндө да айтабыз. Так, М-банк Gold сары картанын сүрөтүн басабыз. Так, бул жерде картаны тандайбыз. Картанын сүрөтүн оңго жылдырсак, 3 түрдүү картаны көрсөтөт бизге. Биринчиси Visa сом, экинчиси Visa доллар, евро. Бул жерден валютаны тандасаңыз болот. Үчүнчүсү Элкарт. Эми тарифтер кандай? М-банк Gold. М-банк Gold'то 5% кадалык дейт. Кэшбэк на остаток. Бул деген эгер картаңызда акча турса, мисалы 100 000 турган болсо, жылдык процент 5% менен ар бир турган күнүн эсептеп депозит кошулат. Депозит катары дивиденд түшөт, бирөө бөлүшөт 5%. Мисалы 100 000ге бир жыл турган болсо 5 000. Ылдый жакта так, доставка менен көрсөтөйлү. Заказ кылып атканда бул жерде сөзсүз түрдө регионду көрсөтөбүз. Район. Мен буларды адрестерди мисал катары эле көрсөтүп атам. Так, срочный выпуск деген жерде галочка бар. Эгер срочный выпускты басып койгон болсоңуз, карта так Бишкек шаары боюнча бир күндө келет срочный выпуск. Бүгүн заказ кылсаңыз эртең келет. Ал эми башка региондорго бүгүн заказ кылсаңыз 2 күндөн кийин барып калат. Ал эми срочный эмес выпуск болсо, Бишкекте 3 күндөн ары, мисалы 4 күндө, 5 күндө или 3 күндө келиши мүмкүн. Ал эми региондордо бир неделяда үйүңөргө барып калат. Доставкага 250 сом курьерский доставканын услугасы бар. 250 сом. Так, эми бул жерден баарын тандап болгондон кийин 2 галочканы басабыз. Ознакомлен деген жерге и заказать карту. Менде карта бар, азыр заказатьты баспайбыз. Эми Элкарт боюнча. Элкарт боюнча деле ошондой эле азыркы көрсөткөндөй эле заказ болот. Бул жерде тарифи боюнча Элкартта выдача в банкомате 150 000 сом дейт. Бул күнүмдүк лимит, күнүнө 150 000 сом алсаңыз болот. Бирок кээ бир банкоматтарда картанын эмес, банкоматтын өзүнүн лимити болот. Мисалы 50 000ден бериши мүмкүн банкомат, бир күндө бир банкоматтан. Же болбосо 100 000 же кээ бир алыскы региондордо андан да азыраак болушу мүмкүн. Покупки пост терминал. Бул магазиндерден, жанагы пост терминал бар жерлерден 250 000ге чейин покупка кыла аласыз. Количество транзакций 70. Бул банкоматтан алганыңыз, покупка кылганыңыз бардыгы биригип 70 жолу ошондой операция жасай аласыз. Эми виртуал карта боюнча дагы бир аз айтып коелу. М-банк виртуал дейт. Буга киребиз. Кирип туруп эле оформить картаны басабыз.
валютаны тандайбыз. Биринчи жыл бесплатно дейт. Экинчи жана андан аркы жылдары картанын срогу бүткөнгө чейин 1 евродон экен жылдык обслуживание. Паш уведомление бесплатно. Бул жанагы М-банктын оң жагында үстүндөгү колокольчикке келип аткан. Реквизиты по СМС бесплатный. Комиссия за снятие наличных в банкоматах дейт 3%. Кассах банка 3%. Бул негизи азыркы күндө региондордо, балким Бишкекте болушу мүмкүн, виртуал карта менен банкоматтан снимать эте албайсыз. Виртуальный картаңыз болсо, андан которуп гана снимать эте аласыз башка картага. Виртуальный карта деген бул в наличии жок деген. Только телефондо гана болот. Лимиттер жазылган бул жерде. Кирсеңиз окуп түшүнөсүз. Так. И получить карту. Мага евро виртуальный карта кереги жок эле бул жерде. Заказ болуп кетти. Эми виртуальный карта. Бул менен эмне кыла алабыз? Бул эгер карта заказ кылып, колуңузда наличный карта болгонго мындай убактыңыз аз болсо, сразу моментально жасалышын кааласаңыз, ушул карта менен пайдалансаңыз болот. Бул карта аркылуу кадимкидей интернет платеждорду жүргүзсө болот. Мисалы, сайттарга которуп, же болбосо интернет магазиндерден, Алиэкспресстен, Амазондон покупкаларды жасаса болот. Бул картага чет мамлекеттен, мисалы, Англиядан, Европадан которгондо сиздин картаңыздын номерин сурайт. Сизде бирок карта жок. Сизге моментально бир 15 мүнөт, 10 мүнөттүн ичинде карта ача коеюн десеңиз, ушул картадан пайдалансаңыз болот. Картасы ушул картанын номери аркылуу сизге которсо болот. Тарифтери жөнүндө айттык. Эгер маалымат пайдалуу болгон болсо, подписка басып, лайк басып коебуз.